Ассаламу алейкум, калай кыргыз элим, арбаңыздар кандайсыздар? Бул видеону мен сыма оорузу боюнча тартайын деп чечтим. Себеби жаны атышканданбы баягы кечээ жакында Жогорку Кеңешке саламаттык сактоо министрлигинин адистери келип сыма оорузу эмне дегенге толук кандуу жооп бербей, жөн гана акчаларын айтып, мынча турат, бул диплом деген дарыны алабыз деп кетип калышты. Ошол жерден биз жакшы түшүнүк, оору жөнүндө түшүнүк алып алалы деген максатта көргөнбүз, бирок өкүнүчтүү болуп калды. Эми ошол нерсени карапайым эл биз эле жооп берели. Мен бул тармакта адис эмесмин. Жөн гана окуп, изилдеп чыктым. Ошону кыргыз тилинде жалпак сөз менен, медициналык терминдери жок. Албетте сөзсүз түрдө медициналык терминди колдонуп сүйлөйбүз, бирок жалпак тил менен түшүндүрүп берейин деп атам. Бул жооп Жогорку Кеңеште суроо берип жаткан депутатка дагы көрүп койсоңуз түшүнүктүү болуп калат чыгар. Бул ооруда сыма деген оору эмне деген, залгезинба эмне үчүн кымбат, ризиплам деген дары кандай, спинраза деген дары кандай, ошолорго биз жооп берели. Сыма деген оору эмне? Сыма деген оору бул орус тилинен алынган спинально-мышечная атрофия. Кыргызча которсок, жүлүн менен булчуңдун атрофиясы деп аталат. Бул да кыскартсак ЖБА болуп калат экен. Атрофия деген сөз эмне? Атрофия деген азыктанбай калып, алсызданып, кубаттуулугун жоготуп, кичирейип кетүү деген маанини түшүндүрөт. Атрофия деген. Мисал келтирсек, кээ бир адам булчуңдарын жоготуп, арыктап кетсе, ошону атрофияланып кетиптир деген сөздү колдонот да. Бул атрофия деген сөз адамдын булчуңдарына байланган термин. Эми сыма оорусуна кайрылсак, сыма деген оору бул 4кө бөлүнөт. Сыма 1, сыма 2, сыма 3, сыма 4 деп. Бизде кыргыздарда сөз бар, жүлүн үзүлүп кетиптир деп. Жүлүн үзүлүп кеткенде кол бут иштебей калат, билесиздер. Ошол сымал эле бул жерде жүлүн үзүлүп кетпейт, сыма оорусунда жүлүн үзүлбөйт, бирок жүлүн толук кандуу иштебей калат. Себеби жүлүндө билесиздер, толук адамны кыймыл аракетке, мисалы кыймылдатуучу нейрондор, мотонейрондор жайгашкан да. Мисалы мотонейрондор биздин координацияга, инерцияга, канча чоң атташыбыз керек, канчалык катуу кармашышыбыз керек, ошолорду отчет берип турган нейрондор жайгашкан. Нервный система нейрондордон турат. Нейрондун ичинде нейрон өзү клетка сымалуу эле кабыкчасы, анан ядросу болот. Ядронун ичинде биздин ДНК жайгашкан. ДНКны сиздер билесиздер, ДНК гендин курамынан турат. Көп ген чогулса, ошол ДНК деп аталат. Ген деген биздин жашоодо өткөзүп жаткан мүнөзүбүз, кыймыл аракетибиздердин информациясын сактап, ошону урук тукумга алып бергенге жооп берет. Мисалы, сиз күчтүү болсоңуз, ошол күчтүүлүктү балага да өткөрүп берет. Ген менен. Сыма оорусу кантип ооруйт? Жүлүн үзүлбөйт. Нервный системада ошого нейрондордун ичинде ДНКда жана ДНКда турган ген мутация болуп, мутация деген сөздү билесиздер, мутация болуп, ошо ген бузулуп, толук иштебей калат. ДНК бар, бирок какой-то бир бөлүк ген иштебей калат. Бузулуп, ошол жер толуктанып, орду жок болуп калат. Ошол ген бузулган себептен адамдарда мындай белок деген бар, менен 1 деген белок жакшы толук иштелбей калат, синтезироваться болбой калат. Синтез деген бул чогулган нерсени жыйнап, кайра ошо ташып, иштөөсү толук болбой калат. Ошол себептен жанакы нейрондор толук ген бузулгандан нейрон иштебейт, нервный система иштебейт, мээге сигнал келет, бул жакта кол жок экен, мээ сигнал берет, колду кыймылдатайын, бутту кыймылдатайын дейт, нервный система иштебегендиктен кол бутту сезбейт. Кол бутту сезбегендиктен мээге обратно сигнал жок, кол бут жоктой элестетилет мээ. Ошон үчүн азык жок, кыймыл аракет жок. Анан кийин ошол жер кичирейип, азык келбей, булчуңдар кичирейип, атрофияланып кетет.
4 типке бөлүнөт дедим. Булардын орун белгилери көбүнчө мындай маалымат айтылат: бала төрөлгөндөн кийин көмкөрүүсүнөн көкүрөгү менен мынтип колго алып жаткызса, мынтип кол бутун көтөрүлөт экен, ден соолугу үчүн ымыркай. Кол буттарын көтөрүлөт экен да. Сымак оорусу менен ооруган баягы мынтип кармаганда салаңдатып колдорун таштай берет дейт да. Себеби күч жок, нервдик система чала иштегендиктен, ген бузулуп кеткендиктен. Дагы башка белгилери: башын кармабайт, дем ала албайт. Себеби баягы нервный система биякта өпкө бар деп баардыгын отчет тапшырып турат да. Бул өпкө иштеш керек, дем алыш керек, бул бөйрөк монтип иштеш керек, булчуң монтип кыймылдаш керек депчи. Ошолор обратный сигнал жоктон бала дем ала албай, жана жутуу системасы, мисалы эмчек эмгенде өзү жута албай, ошо алсыз болуп, ошондой белгилери бар да. 6 айдан баштап өткөн сайын мындай оодарыла албайт, башын кармай албайт. Экинчи типтегилер мисалы башын кармаса да отура албайт. Үчүнчү типтегилер мисалы үчүн башын кармап, белин кармап отурса дагы бутка турат дагы, бирок көпкө тура албайт. Баса албайт, буттары чала иштейт, массаж кылыш керек. Ушундай көйгөйлөрдү мисалы силерде көрүп калганчасы ушундай буттар кыймылдап атат, массаж кылалы депчи, укалайлы депчи. Ошолор сымага дагы байланышы да бар болуп калышы мүмкүн, нервный система чала иштегендиктен. Буттары кичинекей болуп кетет. Анан 4-чү типтеги сымак оорусу бул 35 жаштан кийин билинет деп айтылып келет да. 35 жаштан кийин алар көбүнчө мындай туруп иштей алат, бирок көп убакытка эмес. Көбүнчө инвалидный коляскада жүрүүгө аргасыз. Эми Залгензма деген дарыга келсек, эмне үчүн кымбат? Залгензма деген дары бул көп окумуштуулар канча жылдап изилдеп келген. Неге изилдеп келгенде сиздер билесиздер, жанакы мен айтып өттүм, нейрондун ичиндеги ДНК ген бузулуп кеткен. Ошол гендин ордун кантип толуктайбыз? Залгензма бул ошо генди ойлоп табышкан, бирок адамдын ичине ошо нейрондун ичине ядронун ичине генге кантип ошонун ордун толуктап куябыз деген суроо менен талашып, изилденип келишкен да. Анан кийинчерээк буга жол таап берген жаратылыш жардам берген, өзү жаратылыш. Жаратылыш аркылуу ошонун айыктуу ыкмасын ойлоп табышты. Жаратылыш кантип жардам берген? Жаратылыш жоң гана вирусту көрсөтүп койгон. Аденома вирус дегенди табышкан. Аденома вирустун алып, вирус өзү дагы мындай сырткыга кабыкчасы, оболочкасы, анан ичиндеги өзү вирус болот да. Ошол вирусту алып туруп, кабыкчасын калтырып, ичинде вирусун алып, бирок ошо вирустун кабыкчасы эле калып атпайбы? Ошол вирустун ичине жана адамга керектүү болгон ДНКны коет дагы. Ошол ДНКны коюп туруп, ошону сактап коет. Ал бизге -85 градус менен сакталып, анан бияка жөнөтүлөт. Ал дарыны вена аркылуу куят дагы. Вена аркылуу нервный системага агып барып, жанакы аденома вирус деген нейрондо турган ядрону жарып кирет. Вирус деген өзү бардык жанакы ядро оору клеткаларын жарып кирип адамды оорутат да. Ошол сымал эле жана вирус ошентип барып туруп жарып кирет дагы. Жарып кирип туруп, кабыкчасы ачылып, нейрондун ичинде, ядронун ичинде кабыкчасы ачылып, жанакы адам сырттан куйган ген чыгат дагы. Ген чыгып, жана адамга жетишпей аткан гендин ордуна жабышып, мындай кылып туташып, толукталып, андан кийин нервный система ошонун себебинен толук иштей баштайт. Ошондо чоң өтө оор процесс жүрөт да. Ошентип иштей баштайт. Кыймыл аракетке жооп берет. Ошо ген туташкандан кийин жана SMN1 деген белок жакшы синтез болбой аткан, ошо гендин туташкандан кийин эми белок синтезироваться башталат, анан адам кыймыл аракет менен айыга баштайт. Залгензма бул 2 жашка чейин, Американ стандарты боюнча 2 жашка чейин эле сайылыш керек. Орто Азияда, Кыргызстанда билбейм, биздики может 3 жашка чейин сайсак болот чыгар деп ойлоном. Себеби Американ стандарты бөлөк, биздин стандарт дагы бөлөк да. Мүмкүн биздики Американ стандартын эле көчүрүп жазып койгон чыгар. Өзүнчө изилденип көрсө, мүмкүн 2,5 жашка чейин сайып жетишсек болот айыктырууга. Эми Залгензма 2 жашка чейин эле сайып,
дарылап калыш керек. Бул жерде чоң суроо 2 жашка чейин ошо кымбат арынын акчасын чогултуп баланы айыктырып калуу болот да. Андан кийин Залгезма дары бир сайылгандан кийин экинчи жолу сайылбайт. Себеби жана мен түшүндүрүп бердим, вирустун ичинде болот Залгезма дарысы өзүнүн ген. Жана аденома вирус адамга бир киргенден кийин экинчи жолу кирбейт. Себеби иммунитет ушундай болуп жаратылган экен. Ал аденома вирусту таанып калат да, экинчи сайганда ал аденома вирусту кабыл албай коет, сыртка чыгарып коет. Аденома вирустун ичиндеги жана адам сырттан киргизген ген уже кире албай калат. Ошон үчүн 2 жашка чейин иммунитет бир аз күчөгөнгө чейин сайып жетишип айыктырып калышыбыз керек. Риздиплам деген дары кандай? Жанакы кечке эле жогорку кеңештер оригинал деп атпайбы? Риздиплам бул флакондорун жөн эле ичүү жолу менен айыгат. Риздиплам муну жанакы сымаа оорусунан айыкканга чейин, то есть айыгып бүткөнгө чейин сиз ичип жүрүшүңүз керек да риздипламды. Эми бул жерде суроо жаралып атат. Бизде мынча флакон бар, 200 миллион короттук деп атпайбы? 25 жашка чейин айыкпай калса риздиплам ичип жүрө береби? Эң жакшысы 2 жашта оорунун белгилерин билсек, 2 жашка чейин эле эң кымбат акчаны колдонуп айыктырып калган жакшыбы же 25 жашка чейин жананча миллионду корото берген жакшыбы риздипламды берип депчи? 25 жашка чейин айыкпай келип ошого чейин айыкса ошончо расход болуп атпайлыбы, коромжол болуп атат да. Эми Спинраза деген бул дары, бул Спинраза омуртканын ортолорунан жүлүнгө куюла турган дары да. Омуртканын артынан сайылып, ар бир 4 ай сайын сайылып турат. Ар бир уколу $5000. Бул да кымбат. Ар бир 4 ай сайын, өмүр бою. 4 ай сайын $5000 элестетип көрүңүздөр. Өмүр бою. Эң жакшысы мен ойлойт элем, 2 жашка чейин билинип калды бул оору. Залгезмага акча чогултуп айыктырып калыш керек. Мен түшүнгөн жокмун эмне үчүн риздипламды оригинал. Бардык эле дары оригинал, аналог эмес. Наоборот, тескеринче. Булар аналог, биринчи чыккан Залгезма дарысы. Мүмкүн мен адашып калышым мүмкүн, бирок мен окуп маалыматты караганда ошондой болуп чыкты да. Мен эмнени айткым келип атат? СССР малынан баштап бизди ушундай кылып тарбиялап койгонбу, көндүрүп койгонбу билбейм ба, келе калып эле мындай. Мынча тонна пахта чыкты, мынча тонна жүн чыкты, мынча жер чабылды, мынча тонна жип берип атат деп отчетту сонун берип медаль алган сымалуу эле жогорку кеңешке келип жөн эле отчет берип мынча сом коротулду, мынча сом эме болду дебей эле эмнеге бир фанатично жалбырып бирөө чыгып бир адистердин арасынан дегеним да, чыгып отчет берген ордуна 2 жашка чейин мынча адам бар, 2 жашка чейин сайып айыктырып калалы деп башкаруу бийликтигинин эшигин такылдатып, ушуну айыктырып калсак кийин коромжол болбойбуз, мынча сом риздипламга коротпойбуз деген адам жок дегенге мен таң калып атам да. Жөн гана келип отчет бергенге кыйын экенбиз да. Сиз дагы урматтуу депутат, суроо берип жаткан урматтуу депутат, сиз дагы ошол теманы көтөрүп көрүңүз. Эмне үчүн Залгезманы ушундай кылып убагында списокто тизмени түзүп биз айыктырып калганга аракет кылбайбыз дегенгечи. Айланайын бейлинген кыргыз элим. Ушул видеонун алдына ушинтип комментарий менен жазып, андан кийин видеого баа берип каттоону унутпаңыздар. Бул каналды Чырак деп атайын деп жатамын, себеби чырак баягы караңгыда жол көрсөткөн сымал болсун деп. Мындан аркысын сахарный диабет боюнча видео тартайын деп атам. Эми баягы сиздердин каттооңуздардан, сиздин комментарийиңиздерден билинет, видео экинчи тартамбы, тартпаймбы, себеби камеранын алдында да ой жыйнап сүйлөшүш да кыйын экен. Бул мен биринчи видеом деп турам. Кыргызстанда аябай кант диабет менен ооругандар көп. Ушунчалык көп. Бул да билинбей кетип атат да.
Мен изилдеген боюнча бир 4 эле көйгөй бар биз кант диабети менен ооруп аткан. Ошол кант диабети боюнча мындай быжы тамагында эле эзип жалпак тил менен түшүндүрүп берейин сиздердин колдооңуздар менен. Азыр мен баягы биринчи видеом болгондуктан мына телефонго эле наушник менен тартып атам. Азыр шаймандарым жок. Кант диабетин Кудай кааласа бир компьютер ноутбук тапсам сценарийин жазып анан кийин чыгарамын. Сиздер демөөрчүлөр болсо да колдоп койгула. Ошо шаймандарга жардам болсун деп күтөмүн. Каттоону унутпаңыздар. Комментарийдин алдына Альян Айын Белинген кыргыз элим деп 214 миллион 3 күн ичинде кошуна мамлекеттерди таң калтырдык. Дагы да болсо ооруп жаткандар болсо сиздерге маалымат болсун, 2 жашка чейин сайып айыктырып калалы. Бул видеонун максаты ооруну айыктыруу эмес, оорунун алдын алуу боюнча Чырак каналы жарык көрсөткөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат, колдоп коюңуздар. Сиздерге маалымат менен тааныштырган Нурсултан.